Zulüm çeken adamдын каргышынан сактан. Мындай бул дегени бирөөгө зулумдук кылба да. Бирөөгө зулумдук кылба. Мал мүлкүн тартып алдың, же болбосо карап тур. Аберин төктүң, же канын төктүң. 3 нерсе. Мал мүлк, кан жан, абир аброй. Ушул 3 нерсеге кол салганың бул зулум. Сен зулумдук кылба. Сен зулумдук кылсаң, сен залым болосуң, тиги мазлум, зулум чеккен адам болот дагы, ошонун дуасычы сөз кабыл. Кандайдыр бир таанышмандыктын себептин негизинде бир аз кечигиши мүмкүн. Бирок ойлобоңуз. Ошонун ответи сизге берилбей калат деп ойлобоңуз. Алла Таалам адилеттүү, таанышман, мөөнөттү чоюп коюп кое берет. Мөөнөттү бир аз чоюп койгону алсыздык, коркоктук, азап келбегендик деп ишенбеш керек. Ошон үчүн туугандар, бири-бирибизге зулумдук кылбайлы. Мен сиздерге, сиздер мага. Биз элге, кошунага, туугандарга, өзгөчө жакындарга, аялыңызга зулумдук кылбаңыз, бала чакаңызга зулумдук кылбаңыз, досторуңузга, башкаларга тууган. Кимге гана болсун, даже мусулман эмес адамга дагы зулумдук кылсак болбойт. Мусулман эмес. Шарият тыйып салган. Анын дуасындагы Алла пайга риваяттарда келет. Кафырдын мазлум болсо ошо дуасын да Алла Таалам кабыл кылам деген. Амжеде айтып атат, пайгамбарыбыз: "Ва ияка ва та'ватал мазлум, фа иннаха тустажаб." Өзүңдү этиятта. Каргыш жаман нерсе. Сени бул балаңан чыгып кетет. Бүгүн болсо эртең чыгып кетет. Күндүзү болсо түндөсү чыгып кетет. Каяктан келгенде адам эси болуп калат.